ачууга тие турган адамдар болсо, алар менен азыраак байланышканга аракет кылыш керек. Анан ошо ачууга эмне алып барып атат, эмне себептен ачууланып, ал адам менен эмне себептен урушуп атат, ошону билиш керек, анализдеш керек, ошондой нерсеге барбаш керек. Жакшылап ал адамга насаат айтыш керек. Мен ачуума тийбе, мындай сөздү сүйлөбө, мамиле кылсак так жакшы мамиле кылалы, уруш талаштарды таштайлы деп жакшы бир туугангытар насаат айтыш керек. Анан өзүнүн ошол жанагы адам баласы ачуусу тез келерин биле турган болсо, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам осуят кылгандай бир сахабага, мага осуят бер деп, насаат бериңиз деп кайрылат да, ошондо ла тагылбап дейт, мисалда ачууланба дейт. Ал кайра кайталайт. Мага осуят бериңиз дегенде канча кайталаса дагы ачууланма деп осуят берет. Ошондуктан бул ачуу деген шайтандын эшигин ачат. Көптөгөн жаман нерселер аркасынан келиши ыктымал. Адам баласы ошо ачуунун айынан өзүнө жакпаган, башкага жакпаган, же шариятка каршы келген, ошо жашоосуна зыян келтирген көп нерселерди кылып алат, анан аркасынан сөзсүз өкүнөт. Ошондуктан адам баласы алдын ала алыш керек. Өзүн билгенден кийин өзүнүн мүнөзүн, кулк мүнөзүн билет да, кайсы нерседе жагат, кайсы нерсе жакпайт, качан ачууланат, ошонун баарын себептеринен алыс болгонго аракет кылыш керек. Башка бирөөлөргө дагы эскертиш керек, үй бүлөдө болобу же башка жакын туугандар болобу. Анан ошентип өзүн сакташ керек. Кудай Таалага дуа кылыш керек, ачуудан сакта деп. Ибадат менен, башка нерсе менен алек болуш керек. Анан ошондо ушул нерседен кутулат. Ачууланып, өзүн өзү кармабай, ошонун аркасында дагы бир нерсе кылып койгон болсо, ал өзүнүн эле кемчиликтин баарын өзүнө кайтат. Башка бирөөнүн таарын таба шыктымал, өзү да кыйынчылыкка туш болуп калыштымал. Ошондуктан ачуу эч качан жакшылыкты алып келбейт. Адам баласы өзүн сактап карманыш керек. Аллаху алам.